кез келген адамга арыз арманды айта берүү, өмүрүндө кандай бир көйгөй чыкса башкаларга айтмайын өзү чече албоо, бул жертва абалындагы адамга таандык нерсе. Жертва абалындагы аял балдарына энелик мээримин көрсөтө албайт, балдарынын жанында энелик ордун билбейт, күйөөсүнүн жанында аялдык ордун, өмүрдөгү инсандык ордун билбейт. Өмүрдө дайыма кыйналып, ыйлап, адамдарга көз каратып болуп өмүр сүрөт. Дептерди ач дагы жаз. Бүгүндөн баштап өзүмө убада беремин, адамдардын сезимине байланбаймын. Башкаларды күнөөлөгөндөн мага пайда болгон жок ырасында, ооба. Бүгүндөн баштап эч кимди күнөөлөбөйм, жоопкерчиликти өзүм аламын, убактымды туура пайдаланамын. Алла Таала айткандай, илим алуу менен, билим алуу менен аракет кыламын. Баламдын жанында энелик ордумду, Алланын алдында инсандык ордумду, күйөөмдүн жанында аялдык ордумду билемин деп өзүңүзгө убада бериңиз. Жана бүгүндөн баштап сиз эмнеден баштай аласыз? Азыр дептерди ачыңыз дагы жазыңыз. Бүгүндөн баштап сиз эрте уктоодон башташыңыз керек. Эрте уктайсыз жана эрте турасыз. Эртең менен турган кезде сиз кортизол гормонун сезесиз. Алдыдан баштап кортизол гормону бөлүнүп чыга баштайт. Бул кезде адам маалыматты оңой кабыл алат. Жана бир нерсеге аракет этүүгө жеңил болот. Жаратуучубуз дагы айтат экен, оюңду өзгөртпөйүн, мен сенин өмүрүңдү өзгөртө албайм дейт. Чынында адам оюн эмес, адамды ою башкарып атат. Эртең менен эрте турган кезде өзүң менен өзүң күрөшүү дагы жеңил болот. Спорт менен машык кыла, интим гимнастика жасагыла аялдар. Анткени жатын 60тан ашык гормон бөлүп чыгарат. Мен муну какшап айтып жүрөмүн. Ошончо гормонуң ирээттелсе, сизде женская энергия көбөйөт дагы, сиз энергия менен көп нерсе жасайсыз. Бизде хатха йога бар, мен хатха йога боюнча тренермин, интим гимнастика боюнча тренермин, экспертмин, инструктормун. Өзүмдүн өмүрүмдө дагы көп сыноолор болду. Ыйладым, кыйналдым, измена болду, таяк жеген күндөрүм болду. Анткени өзүмдүн инсандык ордумду билбедим. Азыр илим билим алган кезде өмүргө деген, адамдарга деген көз карашым өзгөрдү. Ошол билимдеримди бардыгын айым сыры курсуна салдым. Психология, жан дүйнө илими. Хатха йога спорттун эң жакшы түрү. Интим гимнастика аялдарга аба менен суудай керек нерсе. Эгер айым сырына катышам, кылыктуу, сырдуу айым болом, интим гимнастика жасайм, кыз болом, жатынымды көтөрөм, ден соолугумду жакшыртам, чыйрак болом, жашарам, жаркырайм десеңиз, анда номериңизди калтырыңыз, сизге биз байланышабыз.